لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Bugünden başlap Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür bayanın, sirasın, ömür tarjımalın okup öğrenini başlayız. Allah Taala mına uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuuralı okuy turgan ilmimizde paydalı ilim kılsın, amal kılgan, ilimin amal kılgan pendelerden katarına koşkun bolsun. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayanın okuy öğrenü, bu kişinin ömür bayanı, ömür tarjımalı бұл бақтылулық ашқыштарының бірі болып саналады. Аллахтың елшісінің өмір таржымалын үйрену менен пенде мұсылман киши, иманды киши бұл жашоодо рахаттанат. Муну менен пенде ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарыхын, өмір таржымалын окуу үйрөнүү менен пенде Раббисине жакындайт. Ал кишинин ömür жолунан biz öte çoğun paydalar alabız. Öte köp paydalar alabız. Mına ошол пайдалары көп, бирок ошол пайдаларды кыскартып, жалпысынан эң негизгилерин айта турган болсок, биринчиси аят хадистердин мани максаттарын түшүнөбүз. Аят хадистерди туура түшүнөбүз. Ошол Кур'ан-ы Керимдеги түшкөн сүрөлөрдүн жана аяттардын мани максаттарын эмне максатта түшкөн экендигин түшүнүп жетебиз. Аят хадиске ылайык жашаганга, амал кылганга мына ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өмүр таржымалын окуп үйрөнүү жардам берет. Буга бир мисал келтире турган болсок, Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: "Ва минан наси ман яшри нафсаху битигаа мардатиллах, валлаху рауфун бил ибад." Adamların arasında öz canın Allah razılığı üçün satkanları var. Mındayça aytkanda kurman kılganları var. Allah öz pendelerine boğruker deydi. Boğruker mındayça aytkanda kayrımlı. Bu ayat ошол түшүүсүнүн максаты tafsir alımlarının aytusu boyunca Suhayb ar-Rumi деген sahaba tuuralı eкен. Mına ушул sahaba tutkun awalda, мындайча айтканда кул абалда Курайштин колуна түшүп калган болот. Меккеге келип калган болот. Кийин Меккеде орношуп, мал мүлккө жеткенден кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирип, кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеден Мадинага хижрат кылуу буйругу болгондо, бул сахабадагы төөсүнө минип, камданып, Меккеден Мадинага хижрат кылуу үчүн аттанат. Мына ошондо бул кишинин алдынан, ушул сахабанын алдынан, Сухайб ар-Руминин алдынан Курайш капырлары тосуп чыгат дагы ага айтышат: "О Сухайб, сен кече эле биздин алдыбызга кедей абалда, туткун абалда келген элең. Сен мурдагы абалыңды унутуп койдуңбу? Эми бизди таштап Мухаммадды ээрчип Меккеден Мадинага хижрат кылып кетип жатасыңбы? Көчүп кетип жатасыңбы?" деп мындай болбойт, сени биз коюп жибербейбиз деп айткан кезде, бул сахаба төбөсүнөн түшүп: "Силер мени мыкты жаашы, көзгө атар мерген экендигимди жакшы билесиңер" дейт. Менин азыр алдымды тосо турган болсоңор, менин жолумду тосо турган болсоңор, мен силерге жаандан окту мына ушундай жаадырамын, андан кийин силерди кылычтан өткөрөмүн дейт. Бирок бул сахаба айтат аларга: "Мен силерге бир нерсени айтайын.
мен мал мүлкім, мен сілерге мал мүлкімді жашырған, же мал мүлкімді ошол катып койгон, жашырып койгон жерди көрсөтөйүн, бирок шартым бар, мени коюп жибересиңер дейт. Мени жолумду тоспойсуңар дейт. Кийин бул сахаба ошол өмүр бою топтогон мал мүлкүн ошол жашырып койгон жерин, мал мүлкү жашырылган жерин көрсөтөт. Кийин анан Курайш капырлары бул кишини ошол алдын тоспой коюп жиберишет. Экинчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыйрасынан окуп үйрөнүүнүн экинчи бир пайдасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыйрасын окуп үйрөнүү бейишке алып барат экен. Мындайча айтканда, ошол пенденин бейишке түшүүсүнө себеп болот экен. Аллахтын ыраазылыгына жана бейишке жетүү үч нерсе менен гана болот. Мына ушул үч нерсесиз болбойт. Пенде Аллахтын ыраазылыгына жана бейишке үч нерсесиз жетпейт. Биринчиси таухид, Аллахтын бирлиги. Бул таухидке ширк карама-каршы келет. Эң негизги нерсе жашообуздагы бул Аллахты таанып билүү, Аллахтын таухидин окуп үйрөнүү. Экинчиси бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүү. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүбүз үчүн, ал кишини туура ээрчүүбүз үчүн албетте биз ал кишинин өмүр таржыманын окуп үйрөнүүбүз керек. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн окуп үйрөнүү менен биз динде кайсы нерсе сүннөт, кайсы нерсе ошол динге кирип калган бидаат экендигин түшүнүп жетебиз. Жана үчүнчүсү сахабалар жолун кармануу менен, сахабалар өмүр баянын окуп үйрөнүү менен. Анткени сахабалар бизге анык далил жана мындайча айтканда жашоодо бир күзгү. Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Ва ма юшақиқи расула мин баъди ма табайяна лахул худа ва яттаби гайра сабилил муъминин валлиhi ма тавалла нуслиhi жаханнам ва саат масира." Жана кимде-ким өзүнө туура жол анык болгондон кийин пайгамбарга каршылык кылса жана мууминдардын жолунан башка жолго ээрчисе, аны тандаган жолуна таштап коебуз. Жана анын барар жери ошол тозокко жеткиребиз дейт. Ал кандай жаман дейт. Бул аяттан дагы билебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчүү эң маанилүү нерсе экендигин түшүнүп жетебиз. Жана хадисте дагы мындай айтылат: "Менин үммөтүм кыяматка жакын 73-кө бөлүнөт" дейт. Ошол 73 тайпадан, ошол топтон, ошол 73 жамаатка бөлүнө турган болсо, 73-кө бөлүнө турган болсо, ошол 73-түн бир тайпасы гана, бир жамааты гана бейишке кирет. Ошол хадисте айтылат, ошол бейишке кире турган жамаат, ошол тайпа ма ана алейхи асхаби, мен жана сахабаларым карманган нерсени кармангандар дейт. Мына ошондуктан биз жашоодо эреже кылып алуубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчүү жана сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кандай ээрчиген болсо, дал ошондой ээрчүү бул албетте бейишке кирүүгө себеп болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан алына турган дагы бир пайдалардын бири, үчүнчү пайдасы, бир нерсени баштоодо эмнеден баштоо керек? Кандай баштоо керек? Мына ушул нерсени түшүнүп жетебиз. Мына ушул нерсени билебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келген кезде адамдар жылдызга сыйынат эле, өлүктөргө сыйынат эле, таштарга сыйынат эле, дарактарга сыйынат эле. Аллах Тааладан башка бир жалган бир нерселерди өздөрүнө сыйынуучу зат илах кылып алышкан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген кезде адамдар түрдүү күнөөлөрдү жасашат эле. Винолорду ичишет эле, зына кылышат эле, ар кандай бузук жаман иштерди кылышат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай чириген, күнөөгө баткан коомго келген кезде эң биринчиден эмнеден баштады? Эң биринчи Аллахтын бирлигине чакыруудан, эң биринчи таухидден баштады. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыйрасын окуп үйрөнүүдө биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай ооруп турган, күнөөгө батып турган коомду эмнеден баштап аларды чакыргандыгы, эмнеге чакыргандыгы, эң биринчи эмнеге чакыргандыгы, эң биринчи эмнеден кайтаргандыгын түшүнүп жетебиз. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келген кезде
ең бірінші чакырган нерсеси таухид, ең бірінші кайтарган нерсеси бул ширк болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгон кезде биринчи болуп бийликке жетүүгө аракет кылбады, кызматка жетүүгө аракет кылбады, бийлик сурабады, кызмат сурабады, же сахабаларын топтоп туруп эң алгач эле Перс империясына, же Рим империясына жихад кылабыз деп чыкпады. Эң биринчи адамдарды таухидке чакырды жана ширктен кайтарды. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи адамдарды туура ишенимге, туура акыйдага чакырды. Биринчи кезекте ла илаха илlallah сөзү, ла илаха илlallah таухид келимесине чакырды. Ла илаха илlallah Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси, мына ушул нерсеге чакырды. Эми бардык пайгамбарлардын максаты дагы ушул болгон. Аллахтын таухидине, Аллахтын бирлигине чакыруу жана ширктен кайтаруу болгон. Мына бардык пайгамбарлар өз коомдоруна келген кезде алардын өз коомдоруна айткан эң биринчи сөзү мына аятта айтылат: "Я кауми убудуллах ма лакум мин илахин гайрух", о коомум, Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынгыла, силерге андан бөлөк, андан өзгө башка бир сыйынууга татыктуу бир зат жок деп, эң биринчи ошол таухидке чакырып, Аллахтын бирлигине чакырып, жана ширктен кайтарышты. Азыркы кезде көпчүлүк мусулмандар ширкке түшкөн, бидатка түшкөн, кабырлардан барып жардам сурап, кабырлардан барып өлүктөрдөн жардам сурап, аларды чакырып жүрүшөт. Бул албетте бул жакшылык эмес. Кала берсе, курбандык ибадатындагы Аллах Тааладан башкага арнап жандык союшат. Аллах Тааладан башкага арнап курбандык кылышат. Албетте бул ширктин ширки болуп саналат. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна кайтсак гана, мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен жүрсөк гана жашоодо адашпайбыз. Азыркы кезде кала берсе, кээ бир адамдар мына ушундай сөздөрдү айтышат: акыретке ишенбеген адамдар бар. Өзүн мусулманмын деп эсептейт, бирок акыретке ишенбеген адамдар. Өлгөн адамдардан кимиси кайтып келди, тиги тарап, тиякта бейиш бар экен, тозок бар экен деп. Ким айтып келди? Ким далилдеди тиякта бейиш бар экендигин, тозок бар экендигин деп, мына ушундай сөздөрдү сүйлөшөт. Бул албетте өтө оор сөздөр. Качан мусулмандардын башына жакшылык келет? Качан мусулмандар жакшылыкка жетет? Качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтмөсүндөй иш тутушканда, мындайча айтканда иш тутканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол көрсөтүп кеткендей жүрүшкөндө, мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна кайтып келишмейинче аларда эч бир нерсе өзгөрбөйт. Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: "Инналлах ла югайру би кавмин хатта югайру ма би анфусихим". Чындыгында Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт, качан алар өздөрүн өзгөртмөйүнчө дейт. Качан ошол коом, эл, мусулмандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтмөсүнө кайтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолуна кайтса, Аллах Таала алардын абалын өзгөртөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силер сүткорлук менен алектенсеңер" дейт. Уйдун куйругун кармап, акыретти ойлобой талалап кетсеңер дейт. Ошол акыретти ойлобой, Аллахты унутуп, ошол Аллах жолунда аракет кылбасаңар, Аллах силерге кордук жиберет дейт. Качан ошол кордукту Аллах Таала силердин башыңардан, силердин үстүңөрдөн ошол башыңарга түшкөн кордукту көтөрбөйт, качан Аллахтын динине кайтпасаңар. Аллахтын динине жардам берсеңер, Аллах силерге жардам берет дейилет. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна кайтуу бул албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын, сыйрасын, өмүр баянын окуп үйрөнүү менен болот экен. Кийинки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалынан алына турган пайдалардын төртүнчүсү жеңиштин келүү себеби дагы мына ушуга байланыштуу. Мына ушул илимге байланыштуу. Эми биз себептерди карманабыз, себептерди алабыз, себептерге таянбайбыз, себептерге тоокел кылбайбыз, себептерди карманабыз. Ошол себептерди кармануу менен Аллахка тоокел кылабыз. Мына Бадыр согушунда ошол мушриктер менен ахли таухиддин ортосунда болгон жихад, ошол согуш, мына бул тууралуу Кур'анда мындай делинет:
иде тастағифуна раббакум фастажаба лакум. Силер қашан Раббиңерден жардам сұраған кезде Аллах Таала силердің дуаңарға жооп берді дейді. Анни мумиддикум би алфин минал малаикати мурдифин ва ман насру илля мин индилlah. Силерге Аллах Таала ошол дуаңарды кабыл кылып, силерге удама-уда периштелерди жиберди дейді. Ошол мушриктерге каршы мусулмандарга жардам иретинде, мындайча айтканда, жардам берүү максатта Аллах Таала мусулмандарды ошол Мекке мушриктеринен үстөн кылуу максатта Аллах Таала удама-уда периштелерди, 1000дей периштени түшүрдү дейт. 1000 периштени Аллах Таала сахабаларга жардам катары түшүрүп, аларды 1000 периште менен кубаттап койду. Мына ошондуктан ошол качан жеңиш келет, качан мусулмандар жакшылыкка жетет, алардын жүрөктөрү ширктен тазаланган кезде. Аллах Таала мусулмандардын жүрөгү ширктен тазаланса, бидаттардан тазаланса, аларга албетте жеңиш жиберет, албетте жакшылыгын жиберет. Эми азыркы кезде кээ бир мусулмандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жардам сурап жүрүшсү. Пайгамбардан: "Я Мухаммад, о Мухаммад, мага жардам бер, мага шифа бер, мага рызкы бер" деп пайгамбарыбыздан жардам сурап жүрүшсү. Бул албетте ширк. Кабырлардан жардам сурап жүрүшсү, тоо таштардан жардам сурап жүрүшсү. Бул албетте жакшылык эмес, бул ширк. Мына ошондуктан мусулмандар качан жеңишке жетет, мусулмандарга качан жакшылык келет, качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй жашасак, жана ал кишинин буйругуна баш ийсек, жана кайтарган нерсесине кайтсак. Мына сахабалар Бадыр согушунда Аллах жанын элчисине баш ийгендери себеп, ошол ширкти ташташкандары себеп, таухид себеп Аллах Таала аларга жеңиш берди. Бирок Ухуд согушунда болсо, Ухуд жихатында болсо, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах жананын элчисинин бир буйругуна сахабалар карама-каршы иш тутуп койгондору себеп аларга башына бале келди. Мына ошол Ухуд тууралуу, ошол жихат айтылынат, ошол орунга жеткенде бул тууралуу кеңирээк айтабыз. Аллах Таала бул тууралуу эки Куранда мындай дейт: "Авваламма асабаткум мусиба قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير." Силерге Ухуд согушунда мушриктерден кырсык жеткенде, аларга Бадыр согушунда аларга эки эсе көп кырсык жеткирген болсоңор да, бул кайгы кайдан келди деген элеңер дейт. Ухуд согушунда мусулмандардан 70 сахаба шахид болду. Ал эми Бадыр согушунда болсо, мушриктерден 70-и өлгөн эле. Эки эсе Бадыр согушунда мушриктерге кыйынчылык жетти, бале, кырсык жетти. Ал эми кырсык, бале эми Ухуд согушунда мусулмандарга жетип жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жаачан сахабаларды ошол бир дөңсөгө койгон эле. Ушул жерден түшпөйсүңөр, ушул жерден жылбайсыңар, качан мен тараптан буйрук болмоюнча ошол жерде тура бересиңер деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга буйрук берип, ошол жаачандарды ошол бир дөңсөнүн үстүнө коюп койгон эле. Мына ошондо сахабалар согуштун башында, ошол согуш башталган кезде, ошол Ухудда мушриктер менен мусулмандардын ортосунда жихад башталган кезде, мусулмандар ошол алгач ошол Мекке капырларыны, Мекке мушриктерин, Курайш мушриктерини сүрөп, ошол үстөн боло баштаганда, алар ошол дөңсөнүн үстүндө турган сахабалар, бир дөңдүн ошол дөңсөнүн үстүндө турган сахабалар ошол дүйнөгө мындай карап, ошол үстөн болдук деп мындайча айтканда, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна каршы иш тутушуп, ошол дөңсөдө түшүп кетишет. Мына ошондо артта турган, ошол жашырын турган ошол Мекке мушриктери артынан келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына эмне соккурушат. Мына ошол себеп, анан мусулмандар ошол жеңилүү ызасын татып калышат. Ухуд жихатында. Мына ошондуктан бир эле буйрукка,
бир эле буйрукка каршы чыккандыктары, карама каршы иш тутуп койгондугу себеп сахабалар жашоодун мына ушундай жеңил ызасын тартып калышкан. Азыркы кезде эми сахабалар ширк келтирген эмес ал сахабалар. Бирок азыркы кезде мусулмандар ширкке батып турса, бидаттарга батып турса, эми жана ошондой эле кээ бир мусулмандар бар, намаз окубаган мусулмандар бар. Намаз окубаган мусулмандар бар. Эми кээ бирлери намаз окубайт, көпчүлүк кээ бир мусулмандар. Эми кайдагы жакшылык? Мусулмандар кайдагы жакшылык келсин? Кайдагы жеңиш келсин? Кайдагы ошол мусулмандардын башынан кордук көтөрүлсүн? Намаз окубаса, ширк келтирсе, бидаттар жашаса, анан кайдагы жакшылык? Аллах Таала мына сахабалардын ушул жашоосун жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окуп үйрөнгөн кезде эч качан Аллах Таала сахабаларга, пайгамбарыбызга ошол кошундун аскердин көптүгүнөн, сахабалардын көптүгүнөн жеңиш берген эмес. Алардын ихласына карап туруп жеңиш берген. Мына Хунайин казатында, мына ушул согушунда ошол сахабалардын саны көп болчу. Мушриктердин саны аз болчу. Ошондо сахабалар санын көптүгү менен менминсенип калган кезде ошондо жеңил ызасын тартып калышат. Мына ошондуктан бул жакшылык, бул албетте ушул таухид менен, ширктен кайтуу менен, чыныгы шариятка кайтуу менен болот экен. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасын окуп үйрөнүүдөгү 5-чи пайда ошол коомду кандай чакыруу керек. Жана ошол мугалим өз окуучуларын кандай тарбиялоо керек. Жашоонун ар бир тармагына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалынан көптөгөн пайдаларды ала алабыз. Ошондуктан бул кишинин жашоосу жашоонун ар бир тармагын өз ичине камтыйт. Ошондуктан Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Фалияхзариллазин юхалифуна ан амрих فليحذر يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم." Алар этият болсун, анын ишине каршы иш тутуп коюудан дейт. Сүннөткө каршы иш тутуп коюудан Аллах Таала бизди эскертип жатат. Аларга фитна жетип калат, же орутуучу азап жетип калат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол өмүр таржымалын окуп үйрөнүүдөн алына турган 6-чы дагы бир пайда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзүн, адеп аклагын окуп үйрөнөбүз. Аллах Таала бир эле сөз менен Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыздын адеп аклагы тууралуу, кулк мүнөзү тууралуу айтып койгон, мындай дейт: "Ва иннака ла хулуқин азим." Чындыгында о Мухаммад, сен улуу кулк мүнөз үстүндөсүң дейт. Айша энебизден сурашат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү, адеп аклагы кандай болгон эле дегенде, Айша энебиз: "Сен Кур'ан окуйсуңбу? Кур'анга карайсыңбы? Эгер Кур'анга карасаң, Кур'ан окусаң, хулуқул Кур'ан, анын кулк мүнөзү, адеп аклагы Кур'ан эле" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасын, өмүр таржымалын окуп үйрөнүүнүн 7-чи пайдасы мужизалары менен таанышабыз. Мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан пайгамбар экендигин далилдеш үчүн бизге мужиза көрсөтүшкөн. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бармагы менен айды экиге бөлүп койгон. Аллахтын мына кудурети айды экиге бөлгөн. Мына бул тууралуу аяттагы бар: "Иqtarabat as-saat wa inshaqqa al-qamar." Кыямат жакындады, ай бөлүндү дейт. Камар сүрөсүндө айтылат бул тууралуу. Мына дагы бир мужизалардан бири, мужизалар көп, эми эң негизгилери мына ушул мына суу аз болгон убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол идишке колун салган кезде ошол суу көбөйүп, ошол сууга береке берилип, ошол бир мужиза, ошол орунда, ошол убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колуну идишке салган кезде бир мужиза болуп, ошол суу көбөйүп, сахабалар дааратты алып, ошол ичишип, ошол суудан дагы көптөгөн сахабаларга жеткенде, көп сандагы адамдарга ошол суу көбөйгөн, жеткен. Бул дагы бир мужиза. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасын окуп үйрөнүү менен биз мужизаларды менен таанышабыз. Кийинки 8-чи пайда
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиратын оқу үйренуден алына тұрған 8-ші пайда, ал кишинин жолу тараза. Қандай жүрген, қандай жашаған, ал кишинин ошол жолу алып келген сүннөтү тараза. Суфиян ибн Уяйна рахимахулла айтат, «Хуа мизан акбар» дейт, ал эң чоң тараза дейт. Тараза. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө bir адамдын сөзү, иши дал келсе, алынат, ал акыйкат. Эгер дал келбесе, болбосо ал жалган, ал ташталат. Мына ошондуктан ким болбосун, ал алым болсун, имам болсун, ким болбосун, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү менен, сүннөтү менен ошол таразаланат. Ошол нерсе сүннөттө болсо, ошол нерсе алынат, сүннөттө болбосо, ошол нерсе ташталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол сирасын, өмүр таржымалын окуп үйрөнүүдөн дагы бир пайда, 9-чу пайда. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окуп үйрөнүү менен ал кишини жакшы көрүп калат экенбиз, сүйүп калат экенбиз. Ал кишинин кулк мүнөзүн, адеп аклагын окуп үйрөнүү менен ал кишиге биздин жүрөгүбүздү өзгөчө бир сүйүү пайда болот, жакшы көрүү пайда болот. Саффан ибн Ассад айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол сизди исламды кабыл алганга чейин сиздин жүзүңүз мен үчүн аламдагы эң жаман көрүлгөн жүз эле дейт. Исламды кабыл кылганымдан кийин, иманга келгенимден кийин сиздин жүзүңүз жер жүзүндөгү эң сүйүктүү жүз болду мен үчүн дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымаларын окуп үйрөнүп турган 10-чу пайда иман көбөйөт экен. Иман көтөрүлөт экен. Биз азыркы кезде мына ушул нерсеге өтө муктажбыз. Анткени күнөө себеп иман азаят. Жакшы иш себеп мына ушул хадис аяттарды окуп үйрөнүү менен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасын окуп үйрөнүү менен биздин иман көбөйөт, ашып ташат. 11-чи дагы бир пайдасы динди толугу менен түшүнөт экенбиз. Дин толук, акыйданы окуп үйрөнөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыйдага, ошол таухид акыйдасына кандай чакырган, кандай адамдарды баштаган, кандай чакырды, эмнеден кайтарды биринчи, эмнеге буйрду биринчи болуп. Ушул нерселерди окуп үйрөнөбүз. 12-чи бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалы биз үчүн бир манхаж, бир жол, жашоонун бир жолу. Ошондуктан балдарыбыздын тарбиясы дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын окуп үйрөтүү менен болубуз керек. Балдарыбызды мыкты тарбиялайлы десек, анда биз сөзсүз аларга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны тууралуу, пайгамбарыбыз тууралуу айтып берүүбүз керек. Азыркы кезде өкүнүчтүүсү, балдарыбыз бир кайдагы бир адамдарды, кайдагы бир артисттерди же кайдагы бир актерлорду же кайдагы бир жылдыздарды жакшы таанышат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу же анын атактуу сахабалары тууралуу азыркы кезде ошол мусулмандардын балдарында илим жок эсе, же бар болсо дагы өтө бир терең эмес. Мына ошондуктан балдарыбызга ошол тарбия берүүдө эң негизги нерсе эмне? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол сиратын окуп үйрөтүү менен не тарбия берүүбүз керек экен. Мына ошол пайдалары. Эми дагы айта турган болсок, Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу жана анын жетекчилиги жөнүндө билгиси келген ар бир адам үчүн ал кишинин өмүр таржымалын окуп үйрөнүү маанилүү. Ибн Кайым рахимахулланын айткан сөзүнө окуп берейин. Ибн Кайым рахимахулла айткан, адам баласынын бул жашоодогу жана тиги түбөлүк дүйнөдөгү бактылуулугу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген хидаятка байланыштуу. Анда ким өзүнө жакшылыктыра көрсө жана өз жанын кутулуу бактысын кааласа, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр таржымалын окуп үйрөнүү ага милдет болот дейт. Жана ал кишини таанып билүү себеп
аны таанып билбегендердин катарынан чыгып, анын жолун жолдоочулардын катарынан орун алган болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таанып билүүдө адамдар 3 түрдүү болушат. 3 түргө бөлүнүшөт. Биринчиси, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу бир аз гана билүүнү каалаган адамдар. Экинчиси, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу көп нерселерди билгиси келген адамдар. Үчүнчүсү, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу эч бир нерсени билүүнү такыр каалабаган адамдар. Аллах Таала берешен зат бул нерсени дагы өзү каалаган пендесине сунат, өзү каалаган пендесинин жүрөгүн ачат. Аллах улуу берешендик ээси. Аллах Таала мени жана сизди Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көргөн, жана ал кишинин буйруктарына баш ийген, ал кишинин буйруган нерсесин аткарган, тыйган нерселеринен тыйылган пенделердин катарынан кылуусун Аллах Тааладан сурап кетем. Аллах Таала Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана анын үй бүлөсүн, Ибрахим жана анын үй бүлөсүн берекелүү кылганы сыяктуу берекелүү кылсын. Бүткүл аламдарды жараткан Аллахка мактоолор болсун. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окуп үйрөнүүнүн пайдасы, улуулугу жана берекелүүлүгү, жемиштүүлүгү дүйнө жана акыретте кайтары ар бир мусулманга жашыруун эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баяны эң жакшы соонун жана такыбалуулардын имамынын жана адамдарга үлгү болгон адам баласынын төрөсүнүн өмүр баяны. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өмүр баяны ал киши басып өткөн жол, адамдар үчүн үлгү. Аллах Таала Куранда бул тууралуу мындай деп айткан. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allaha kaseera. O mu'minдар, силер үчүн Аллахтын элчисинде сонун үлгүлөр бар дейт. Жана хадисте дагы мындай айтылат: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: силердин бирөөңөр имандуу болбойт, мен анын ата-энесинен жана баласынан жана бардык адамдардан аха сүйүктүү болмойм дейт. Аллахтын элчисин жакшы көрүү бул иман болуп саналат. Мурдагы алымдар жана азыркы заманыбыз алымдары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу көптөгөн китептер жазышты жана сабактар кылып адамдарды окутуп келишти. Биз да мына ушул алымдар жазып койгон китептерден пайдалануу менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды окуп өмүр таржымалын окуп үйрөнөбүз. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр таржымалын, өмүр баянын окуп үйрөнүүдө биз эки негизги булакка таянабыз. Жогоруда айтып өткөнүбүздөй эле, биринчиси Кур'ан-ы Карим, экинчиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Эми Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала эң ишеничтүү китеп ушул. Кыяматка чейин бара турган китеп ушул. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз ушул Куранды өзүбүз түшүрдүк, кыяматка чейин өзүбүз сактоочубуз деп. Эми мына ушул эки булакка таянуу менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп үйрөнөбүз. Жана бир хадис менен сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: каны эми бурадарларымды көрсөм элем деди. Сахабалар: биз сиздин бурадарыңыз эмеспизби деп сурашты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: силер менин сахабаларым болосуңар, бурадарларыбыз али бери келишпеди деп айтты. Али бери келишпеди. Бул дүйнөгө деп айтты да. Сахабалар: о Аллахтын элчиси, али бери келбеген үммөтүңүздү кандай тааныйсыз деп сурашты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: кана айткылачы, эгер бир кишинин кашка аттары болсо, тым кара аттар арасында жүргөн болсо, ал өз аттарын кандай ажырата билгендей, кандай тааный алгандай, ошол мен да ошондой, дал ошондой таанып алам деди. Ошол тым кара аттардын арасында кашка аттары бар, кашка аттар жүргөн болсо, ал ошол кашка аттары бар адам өз аттарын кандай тааный алабы? Кандай тааный албасы деди. Сахабалар ошол ооба болбосончу, о Аллахтын элчиси деп жооп беришти.
ошол кашка аттары бар адам, тым кара аттары бар адамдардын аттары, кашка аттары бар адам тым кара аттар арасында жүргөн болсо, анын аттары ал өз аттарын кандай ажыратат? Ажырата алабы дегенде, ооба деп сахабалар айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ошондо, алардын дарат мүчөлөрү нурланган абалда келишет деди. Даратта жуула турган мүчөлөрү нурланган абалда келишет. Мен болсо аларды хаузумдун алдында, булагымдын алдында күтүп турамын деди. Бул хадисти имам Муслим риваят кылган экен. Аллах Таала бизди да ал кишиге чыныгы ээрчиген, жана ал кишинин өмүр таржымалаган, өмүр баянынан үлгү алган, сүннөтүн бекем кармаган пенделерден кылган болсун. Бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге бейиште бирге кылууну насип кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чыныгы ээрчиген пенделерден кылсын. Аллах Таала ошол боло турган ошол сыйра сабагыбызды даимий кылган болсун. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын акырына чейин окуп үйрөнүүнү насип кылган болсун. Мына ушул иште Аллах Таала өзү жардам берсин. Аллаху алам, саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.